Данияр менен Айсалкынга Аман Ибраев өкүл ата болду. 20-ноябрда ырчы Данияр Эрматов Ош шаарында Айсалкын Садыкова менен баш кошту. Тойго Эрматовдун достору, шоу-бизнестин таанымал өкүлдөрү баштаган 1000 адам катышты. Учурда белгилүү ырчылар Даниярдын тоюнан түшкөн сүрөттөрдү социалдык тармактарга бөлүшүүдө. 2 жашка өкүл ата болуп тамада Аман Ибраев шайланды. Ошондой эле той Бишкекте өтпөй турганы белгилүү болду. Ырчынын достору баары Ошко барып, сый конок болуп кетишти. Эскерте кетсек, Данияр Эрматов 1989 Ош областынын Өзгөн районундагы Куршап айылында туулган. Токто жаным, махаббатым аттуу ырлары менен элге таанылган. Ырчынын жубайы 20 жаштагы Айсалкын Садыкова Өзгөн районунун Мырзаарык айылында туулган. 2 жаш социалдык тармактан таанышкан. Маалымат булагы Заманкейчи. Аскар Салымбеков менен Назира Айтбекованын сүрөтү кызуу талкуу жаратты. Блогер Назира Айтбекованын белгилүү ишкер Аскар Салымбеков менен түшкөн сүрөтү окурмандардын кызуу талкуусун жаратууда. Айтбекова бул сүрөттү жүктөп, өкүл ата тууралуу суроо берген. Айкөлдүк эл аралык кайрымдуулук фондунун ак жүрөк белгисин тапшыруу аземинен сүрөт. Аскар Маткабулович өкүл ата болом дегенден бери үйлөнгүсү келгендер көп. Чын эле өкүл атаңбы деп сурашат алгач. Ооба десең эле. Качан үйлөнөлү дейт. Азыр өкүл атага жараша үйлөнүп калган окшойт деп собол узатты Назира Айтбекова. Бул пост окурмандардын талкуусуна жем таштап, алар кыргыздын өкүл ата коюу каадасы боюнча өз пикирлерин жазышууда. Эскерте кетсек, Назира Айтбекова белгилүү алып баруучу гана эмес. Стоп трафик, быйыл сөзсүз күйөөгө тием, Көк салкын фильмдерине жана бир катар долбоорлордо аткарган ролу менен элге таанымал актриса. Назира айым социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу болуп эсептелет. Маалымат булагы Заманкейчи.